Садака фитир балдар буну жанын садакасы деп айтылат. Адам баласы жанына ошол тирип жашап аткан адам бир жылда бир өзүнүн тарафына садака берет. Буну садакатыл фитир деп айтылат. Бирок бул бир гана орозо кармагандар гана берет, орозо кармабагандар бербейт деген түшүнүк болбош керек. Бул жалпы бардыгы берет. Мусулманмын деген бардыгы берет. Орозо кармаса дагы, кармабаса дагы садака фитир беришлик балдар не болот? Важип болот. Башка мазхабтарда фарз, Ханафи мазхабында садакатыл фитир беришлик важип. Түшүнүңөрбү? Ар бир адам, акыл эске жеткен адам, акылдуу балага жеткен адам эмне кылат? Ошол садака фитирди бергенге милдеттүү. Садака фитир бербесе, анын орозосу кабыл болбойт. Садака фитирдин эмнеси пайдасы бар балдар? Уламалар 3 негизги пайдасын айткан. Эң биринчи, садака фитир берген адамга Аллах субханаху ва таала эмне кылат? Биринчиси анын кылган орозосун кабыл кылат дейт. İmam Tahtavi rahmetullahi aleyh onun şarhında animenin şarhında Marakil Falah'ta aytat Nurli Zaşarh'da aytadiken mede aytat kim sadaka fitir bergen bolsa Allah subhanahu wa taala tutkan orozosunu kabul kılat deydi. Ekinci sadaka fitir bergen adam kedey kembagaldarga jardam beret. Sadaka fitirdi negezi biz ayt günü berilet, jakşысы. Aytка bергенде ошол адамдар дагы айтта жакшы маанай менен айтасың. Элдин бардыгы жакшы маанайда сүйүнүп, курсан жүрсүн деп садака фитир берилет. Экинчиси эмне болот? Бир адамды, бир мусулмандын жүрөгүнө курсан кыласың, ага сүйүнүч тартуулайсың. Бул чоң ибадат. Үчүнчүсү уламалар айтат, Аллах субханаху ва таала күнөөлөрүн кечирет дейт. Аллах субханаху ва таала күнөөлөрүн кечирет дейт. Ошон үчүн садака фитир дагы өзүнчө чоң ибадат, буну бериш керек балдар. Бербеген адам күнөөкөр болот. Түшүнүңөрбү? Садака фитир бериш үчүн балдар эки шарты бар негизинен. Биринчиси мусулман адам берет. Мусулман болуш шарт. Мусулман дегенде билдиңер, ошол мусулман адам гана берет, кафир бербейт. Экинчиси балдар нисапка ээ болуш керек. Нисапка ээ болуш керек. Нисапка ээ болбогон адам садака бербейт. Нисап балдар эки түрлүү болот, балки 3 түрлүү болот. Биринчи нисап бар, зекеттин нисабы болот. Нисап зекетке беретін адамдың бүт барына садака фитир бериште важип болот. Түшүнүңөрбү? Ким зекетке кадыр болсо, ал адамга садака фитир бериш дагы важип. Зекеттин нисабы алтын менен өзүнчө, күмүш менен өзүнчө. Ошол нисапка жеткен болсо, ошол адам бай деп эсептелет шариатта. Ал адамга зекет да важип, садака фитир да важип, балдар курбандык да важип, ага зекет алганга болбойт. Түшүнүңөрбү? Буну садака фитирдин нисабы эме, зекет нисабы болот. Экинчиси нисап бар балдар, ал адамда баягындай зекеттей малы көп эмес, бирок нисапка жеткен малы бар. Өзүнүн зарылчылыгынан сырткары нисапка жеткен малы бар, бирок ага бир жыл айланган эмес. Хаул, бир жыл айланган эмес. Түшүнүңөрбү? Ал адамга дагы садака фитир важип болот. Мисалы бир адамдын үйү бар, машинеси бар, бар жогу бар, өзүгө жетерлик нерселери бар, зарылчылыктары бар. Андан сырткары буюмдары бар. Ал буюмдары зекеттин өлчөмүнө жетет. Мисалы зекеттин өлчөмү бүгүнкү күндө күмүш менен алсак 50 000 сом дейлик. 50 000 сом мисалга алсак 50 000 сом. 50 000 сомго жетет. 50 000 сомго жеткен нерсеси бар болсо, хажатыл аслиядан башка, зарылчылыктан сырткары ал адамга садака фитир беришлик важип. Мисалы карагыла, күнүңүн колдонуп аткан буюмдар эсептелбейт. Машинаңда келбейт, мисалы үйүңдө келбейт. Андан сырткары мисалы килемиң бар. Бир килемдер бар, балдар. Үйдө турат, бир жылда бир жолу, 2 жолу колдоносуң. Калган жыйылып турат. Анын баасы кымбат, 50 000ден жогору турат мисалы. Жосом кымбат буюмдарың бар, 50 000ден жогору колдонбой турасың. Ал адамга зекет бериш важип болбойт. Бирок ал адам үчүн дагы садака фитир важип болот. Түшүнүңөрбү? Себеби садака фитирден нуму болуш шарт эмес. Өсүп туруш шарт эмес. Хаул, бир жыл айланыш да шарт эмес. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн андай адамга дагы садака фитир беришлик не болот? Важип болот. Түшүнүңөрбү? Бул экинчиси болду. Үчүнчүсү балдар, ушундай адам ал өзүгө жетерлик эмеси бар, бирок зарылчылыктан ашкан буюму жок. Өзү менен өзү жашап атат, кемчилдиги жок, бирок ашып калган буюму да жок, дүйнөсү да жок. Андай адамга балдар садака фитир важип эмес. Берем десе жакшы нерсе. Берсе соогун алат. Бирок ал үчүн садака фитир беришлик важип эмес. Ал эми биринчи сүрөттөгү, экинчи сүрөттөгү адамдарга садака фитир беришлик важип, милдеттүү түрдө.
Эми садака фитир качан берилет балдар? Садака фитир фарз болот балдар. Фитир айт күнү субух садыкында. Айт күнү субух садык болот го эртең менен. Ошол убакытта важип болот. Ошол убакытта важип болот. Албетте андан мурда да берсең боло берет. Орозо иши берсең боло берет садака фитирди. Эң жакшысы айт күнү деген уламалар. Айтка чейин берсең да боло берет. Bir күн, 2 күн алдын бердиң, алдагын айтта жакшы айттасың. Жаңы кийим кийсин, жакшы тамак жесин, жакшы майрамдасын, зарылчылыгын бүтүрсүн. Ошон үчүн айттын астына берген да жакшы. Эгер бербей калса, ал сакыт болуп кетпейт. Мойнунда калат. Эгер бербесең, сен мойнунда калат. Кийинки жылга чейин бере бересиң. Берип гана кутуласың. Кээ бир риwаяттарда ким садака фитрин бербесе, анын ибадат кабыл болбойт. Муаллак болуп калат деген. Ал орозосу муаллак болуп калат, байланып калат. Берсе ада болот, бербесе ада болбойт деген. Ошон үчүн кимге важип болгон болсо, ихтимам кылып бергенге аракет кылыш керек. Түшүнүңөрбү? Демек фарз болгон вакыты кайсы экен мөөнөтү? Айт күнү субух садык. Неме ушул жерден бир маселе билинет. Бир адам айт күнгө чейин каза болуп калды. Орозу бар эди, каза болуп калды. Эми бул адамга садака фитир берилбейт. Түшүнүңөрбү? Бир адам айт күнгө чейин келип, субух садыкка чейин келип төрөлдү. Ага садака фитир берилет. Бир адам орозонун аягында келип мусулман болду. Алды садака фитир берет. Бир бала, жаш бала айттан кийин төрөлдү. Субух садыктан кийин төрөлдү. Ага садака фитир важип эмес. Бир адам жоксо айттан кийин мусулман болду дейлик. Түшүнүңөрбү? Ага дагы садака фитир важип эмес. Ушул жылдык важип эмес. Кийинки жылга ага важип болот. Ошон үчүн бул важип болгон мөөнөтү балдар кайсы вакыт экен? Эртең менен субух садык вакыты. Ошол вакытта ким болсо ошолорго берет. Эми кимге берет деген сөз турат. Кимдерден берет деген сөз турат. Ата балдар өзүгө берет. Жаш балдарына берет. Астындагы балагаты жетпеген жаш балдарына ата беришлик милдеттүү, ата берет. Аялына бербейт балдар. Бериш милдеттүү эмес. Аялы бай болсо, аялынын өзүнүн мүлкүнөн берет. Эгер бай болбосо, эгер берип койсо, жолдошу аялдын тарафтан өтө берет. Алла кабыл кылсын. Бирок эркектин милдети эмес. Аял өзүнө өзү бекетин берсин, фитирин берсин. Чоң балдары, кыздары да ошондой балдар. Эгерде бай болсо, алар өздөрүнүн мүлкүнөн берилет. Эгер бай эмес болсо, колунда жок болсо, атасы берип койсо, алардын тарафтан да өтө берет. Алардын тарафтан дагы өтө берет. Түшүнүңөрбү? Демек ар бир адам балага жеткенден кийин өзү бериш керек. Ошон үчүн силер өзүңөр бергенге жакшы. Түшүнүңөрбү? Өзүңөр бергенге аракет кылгыла. Сен балага жеттиңер да, ата-энеңени күтпөгүлө. Эгер берем десе, алардын соогун ала берет алар. Сен да соогун аласың, ал да соогун алат. Ошон үчүн балага жеткенден кийин адам баласы өзү берет. Ата өзүгө, өзүнүн астындагы кол астындагы жаш балдарга гана берет. Түшүнүңөрбү? Чоң балдары бай болсо өздөрү берет, эгерде берем десе соогуну алат. Аял да ошондой, бай болсо өзү берет, бай болсо эркек жолдошу берсе өтө берет. Буга түшүнүңөрбү? Андан кийин кимге берилет деген маселе, балдар садака фитир дагы ошол зекет кимге берилсе ошолорго берилет. Байларга бергенге болбойт, Бани Хашимге бергенге болбойт балдар, баягы маселелер. Ошон үчүн эң жакшысы садака фитирди муктаждарга, анан кол астындагыларга, анан жакын туугандарга. Жакын туугандарга бергенде 2 савап болот. Силаты рахим, силай рахимди савап болот. Экинчиси садака фитирдин садаканда савап болот. Түшүнүңөрбү? Жакын туугандарга бергенге аракет кылыш керек. Үчүнчү маселе балдар садака фитирге байланыштуу. Садака фитирди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн көрсөтмөлөр бар. Будайдан берилет, ундан берилет, арпадан берилет, мейизден берилет, курмадан берилет. Бардыгын наркын чыгарып койгон. Муфтияттан бүт бар көрсөткөн 50 сомдон тартып бүгүнкү күндө 1000 сомго чейин бар. 1000 сомго чейин бар. Эми балдар бул ар түрлүү болгону ошол ар кимдин шартына жараша. Анан бир бай адам келип туруп мен 50 сомдон садака фитир берем деген уят бул. Сен байсың. Анан бир жылда бир өзүңдүн жаныңа 50 сом бересиңби? Түшүнүңөрбү? Эгерде бай шарты бар адамдар болсо, эң кымбатынан бергиле. Эң кымбатынан бергиле. Анан шартың өтө болбосо, анда арзанынан бер. Бул 50 сом деген сөз балдар, бул эң арзы, эң төмөнү бул. Буга карап калбаш керек, түшүнүңөрбү? Ушуну эле карап калбастан, анын ичинде сорттору көп, карап туруп мүмкүн болушунча Алланын жолунда өзүңдүн жаныңды садака кылыш үчүн эң жакшысын, эң кымбатын берген аракет кылгыла. Ошондо Кудай кааласа Алла да кабыл кылат, жакшы да болот. Негизи адам баласы ар дайым ибадат кылганда эң жакшысын тандаш керек. Кур'ан-ы Керимде Аллах субхана ва таала айтат: "Лан таналул бирра хатта тунфиqu mimma tuhibbun."
Sizler çoğ makamga, bir makamga jete albaysыңар, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Özüңөр жақсы көргөн, сүйгөн нерсеңерди бермейинче деген аят бар. Ошон үчүн Алла жолунда бергенде садака болобу, зекет болобу, кайрымдуулук болобу, эң жакшысын бериш керек. Мисалы чөнтөгүндө 2 акча болсо, 2 сомдук бар балдар. Бирөөсү эскирээк, бирөөсү жакшыраак. Ошонун баасы бир дейли, жакшысын бер, жаманы чөнтөгүндө калсын. Жыртыгын берип койбо ага. Бичарага жыртыгын бересин, ол да апарса өтпөйт бичара. Сенде көп өтпөсө башкасы бересин. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн Алла жолунда эң жакшы мал болгондо садака фитрге келгенде дагы эмне кылыш керек? Эң жакшысын тандап туруп, эң көбүнө кымбатын бергиле. Анан барып алып, эсептешип, мага сдачаны бер дегенде болбош керек. Өзүң эсептеп, канча адамга бересин, көңүлдөн чыгарып, 1000 сомбу, 500 сомбу, 5000 бер, болду эми. Алла үчүн бериш керек. Бул балдар бир жылда бере турган биздин баарыбыздын шарты барлардын милдети болуп эсептелет. Түшүнүңөрбү? Садака фитрдин пайдасы Алла субханаху таала садака фитр аркылуу биздин эмне кылат экен? Орозобузду кабыл кылат. Экинчиси Алла тааланын күнөөлөрүбүздү кечирет. Үчүнчүсү Алла субханаху таала башка муктаждардын да кажетін бүтүрөт. Ошо башка муктаждарды дагы кубантканыбыз үчүн, сүйүткөнүбүз үчүн Алла субханаху таала бизге дагы сооп берет. Алла субханаху таала ошо Рамазанда көп ибадат кылганга, туура ибадат кылганга, этикаф кылганга, садака фитрлерди жакшылап бергенге, Куранды туура окуганга, тарабилерди толук окуганга мага дагы баарыбызга товфик берсин. Ва ахиру давана алхамдулиллахи раббил аламин. Субханакаллаху ва бихамдика. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل